Assalamu alaikum туугандар. Бардыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими болсун. Жүрөгүбүздүн түп тамырынан пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Аллах таала бардыгыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ич тарлыгынан Алла өзү сактасын. Аллах таала кабыл болбогон дуалардан, жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн Алла өзү сактасын. Алла рызкыбызды жеңил кылсын. Кудай буйруса, бүгүнкү маек туугандар өтө сизге, бизге, үй бүлөбүзгө, бардыгыбызга керек болгон маселе. Кудай буйруса, муну ар бир мусулман ушул нерсени колдонуш керек, ушул жөнүндө информация болуш керек. Айрыкча элдин назарында жүргөн адамдар, алейкум ассалам, Дастан кандай, жакшыбы ден соолуктар. Айрыкча ушу элдин назарында жүргөн адамдар, деги эле мындай мусулман адам өзү таза жүрбөсө, негизи мындай ооруга көп адамдар деле чалып калышы мүмкүн. Мисалы мен ушундай сыйкыр оорулар менен бир 2 жылдай катуу страдать этип оорудум да, барбаган жер калган жок. Мисалы больницага барсаң, эгер ушундай ооруп аткан болсо, духовный ооруну больницадагы бир дагы врач туура диагноз коюп бере албайт экен да. Себеби бул духовный оору менен только ушу исламдын негизинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен негизинде, ошонун тарихасында гана адам өзү дарыланып текшерип турбаса, мисалы мен 2 жылдай катуу кыйналдым. Сыйкыр оору деген мындай экен да, туугандар. Бардыгында эле мисалы жин сыйкырда болуп калышы мүмкүн, кээ бирлерге билинбеши мүмкүн. Постепенно акырын действиясын бериши мүмкүн да. Ошондуктан любой эле адам барып бир сыйра көрүлүп, кандай машина капремонттон өткөндөй инсан дагы барып текшерилип туруш керек да. Себеби азыркы убакта именно последний ушул убакта кара дуа, сыйкыр, көз тийүү, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен, көз тийүү бул төөнү казанга чейин, адамды кабырга чейин алып барып коет депчи. Бул өтө көйгөйлүү маселе да. 2 жылдай катуу кыйналдым туугандар, барбаган жер калган жок. Врачтарга барам, чоң министрдин врачы бар болчу, личный врачы, ошого барам, эң күчтүү врач. Кыргызстанда көп спортсмендерди дарылаган, Кытайдан келген көп күчтүү врачтар барды. Бардыгына бардым, бардыгы эле 1-2 күн лечение кылат, капельница салат. Вообще айыга албайсың да. Мен башым ооруп атса керек, себеби жаш кезде бейбаш болгонбуз да. Көп мушташып, башта жарака марака кеткендер көп болгон. Мен ушу башымдын оорусунан окшойт деп көп 1 жылдай жүрөргөм да. Бул настроениянын чөгүзүү, салдырап, уйку канбайт, адам кыжалат, бат жини келет, эч нерсе жакпайт. Бир кезде ушундай болуп калат, үйдөгүлөр да жакпай баштайт. Не кыларыңды билбейсиң да. Мындай духовный ооруну эч бир жерде, эч бир врачта диагноз кое албайт да. Моменттер болду, Йемендеги бир алымдар бар болчу, ошолорго чейин связьга чыгып, бардык жака кылган аракетимдин баарын кылдым, бирок последний время ушу жашоодон түңүлүп баратканда күндөр болгон да. Бул сказка эмес, өзүмдүн башымдан өткөн нерсени айтып атам да. Анан сыйкыр, ушундай кара дуаны туугандар, кээ бирлер болот, эми Алла сактасын, эми баягы бул молдолордун кемчилиги эмес, бул инсандын кемчилиги да. Бирөөлөргө барсаң 10 000 сомго жин чыгарып берем дейт, сыйкыр болуп калыптырың сен дейт, 20 000 сом бер дейт, анан да бирдеке китептерин сатат, бирдеме кылат, могуну моюнтуп кел дейт, 1 ай күндө Куран окуйм, дем салам дейт. Ушинтип кыйналып жүргөндөр дагы көп эмес да. Көп 10 000 сом алып койгону бар, 20 000 сом алып койгону бар, мен сага минтип берем, тигинтип берем деп кээ бир карылар барат, булар жөн эле дем салат да. Дем салган бардыгы эле жакшы, бирок именно ушул сферада жин сыйкырды түшүнгөн адамдарды, бул бир кандай бир реклама же бир нерсе эмес, ошол адамга барып биз Алланын өкүмү менен жакшы болгонбуз да. Азыр да бар көрүнүп турабыз. Көбүнчө мисалы кээде болуп калат, бир стадиондо көп адамдардын алдында сүйлөгөндө, бир майрамдарда же бирдемелерде көп калың элдин сүйлөгөндө эртесин тура албай калам да. Кээде ушундай моменттер болуп калат, кыйналып калабыз да. Ошол кезде көз тийүү деген, ушундай сыйкыр, кара дуа, бизде сыйкыр бар экен. Эми биз бизнесте жүргөндөн кийин эми ар кандай адамдар болот, ким сыйкырлат, ким кеткен билбейбиз. Эми ал кимдер болсо дагы Аллах таала аларга иман берсин. Себеби жин шайтан деген бар туугандар. Аллах таала Курандын маанисинде айтат, биз жиндер менен инсанды жараттык бир гана максатта дейт, ибадат кылыш үчүн депчи. Жиндер бар, кандай биз жашаган болсок жиндер да ошондой чыгат. Мусулман жиндер бар, мусулман эмес жиндер бар. Жин кирип кетип ичинде адам жиндердин сүйлөшкөндөрүн көргөм. Баары ушу кыскасы туугандар, ар бир адам үй бүлөсүнө өзүнө дем салдырып карап туруш керек да. Анан кийин бир депутаттын ат баккан немелери бар экен да. Мен кээ бир мисалы ушу шоу бизнесте жүргөн наркы берки, кээ бир ушу мусулман бир туугандарды, бала чакасын интернетке чыгарып койгондо таң калам да. Тууган, сен жашооңо бирөө көз артып, бирөө мындай кызыгып койсо деле булчу
жакшы нерсе эмес да. Ошон үчүн семьяны, жаш балдарды, баласын көтөрүп, бул менин аялым, бул менин балам деп интернетке чыгарган эми мындай нормальный эркекке бул жакшы нерсе эмес да туугандар. Өзүнүн үй бүлөсүн көрсөтүп, жашоосун көрсөтүп, мейли эми эркек өзүнүкүн көрсөтсө болот, анан семьясын, бала чакасын көрсөтүп, балдары менен көлдө жүргөнүн көрсөтүп, тиякта жүргөнүн, биякта жүргөнүн баарын көрсөтүп атып, ушинтип атып анан көз тийип калат экен да. Бул нерсе мен өз көзүм менен да көргөм. Мисалы бир кичинекей баланы жакшы көрүп коюп, мисалы туугандарданкычы көз өтүп кетип өлүп калгандар да болгон да. Ошон үчүн бул сыйкыр көз өтүп, адам неме болуп калса, назарлап калса, биягы өтө чатак болот, страшный болот да. Ошентип туугандар 2 жылдай оорудук, барбаган жерим калган жок. Капельница барам, Дубайда лечение кылам, германский дарыларды алып келет, тигини ичип көрөм, буну ичип көрөм. Оно синипар, минипар, жана ситрамон деген нерселерди таблеткалап жеп калганбыз да. Кичине неметкен болот, кичине айыккан болот, бир кайда эле неме кылып кала берет да. Ошон үчүн адам өзүн билип неме үчүн азыр Дамла прямой эфир, Дамла көрүп аткан болсоңуз, запрос кырып койсоңуз сизди кошуп коёк Дамла. Ошол жөнүндө ушул Дамла, бул Дамланын эч кандай бир реклама же бир нерсе эмес, просто личкага жазгандар көп болот да. Ушундай кыйналып атам, ушундай болуп атат, тигиндей болуп атат, мындай болуп атат. Эметип коюңузчу, кандай жардам бере аласыз, кандай совет айта аласыз дегенчи. Ошондон анан бир ой келди. Мисалы бул Дамлага мен деле жолугу электе эле көп адам издеп кыйналып жүр. Анан кийин бирөө айтты да, буга барсаң алдабайт. Эгер жин жок болсо, кээ бирлер жин жок болсо деле окуй берет, 10 күн окуй берет, күндө 1000 сомдон бер деп алып берет да. 10 000 сом төлөйсүң, 10 000 сом окуйт, эчтеке результат болбойт. Бирөөлөр 30 000 сом сурайт, бирөөлөр 50 000 сом сурайт. Бул Дамланын нези неме болду? Эгер сен башың ооруп аткан болсо, айтат мындай диагнозун коюп туруп, сен мындай лечение кылыш керек экен, сенде эч кандай жин жок, ушундай дейт да. Анан кийин мынакей туура айтасың дейт. Кече эле менин күлүк тайым көз тийип кулап калды, эс ооп, мурунан кан чыгып дейт. Мына ушундай эми мен таң алган туугандар, биз өзүбүздүн бир туугандарды, өзүбүздүн балдарды интернетке чыгарып атпайбы? Мен айтайын деп атканымда сөзүмөн чыгып кеттим. Мыякта бир депутаттардын аттары бар да. Депутаттын аттары бар, күлүк чуркай турган ушундай аттары бар. Анан сарайына барса, аттарды көрүп коюк десе, аттарын көрсөтпөй коюп тур да. Эмне десе, аттарга көз тийип кетет депчи. Атка ошондой, бул малдай, бул жаныбар да. Малга ошончо көз тийип аткандан кийин адамга кантип көз тийбесин да. Адамдар биякта малын бекитип атат да. Биз болсо семьябыздын баарын ачыкка көрсөтүп, сүрөткө тартып, кичинекей балаң, наристе балаң по-любому көзгө жакшынакай көрүнөт да. Кимдин баласы болбосун, кандай болбосун, жаш бала көзгө жакшы көрүнөт да. Ошону интернетке чыгарып коюп атасыңар. Это мой сын, это мой семья, это мындай. Бул нерсе жакшы эмес туугандар. Көз тиет, тамак ичип атканын бирөөнүн жашоосуна биз деле колубуздан келишинче аракет кылабыз. Тамак ичкендерди, мындай нерселерди чыгарбайбыз да. Ошон үчүн бала чакаларды да абайлаш керек, постоянно өзү дем салып жүрүш керек, өрүнүп жүрүш керек. Төлөттүн добазы бар, киргендин добазы бар, чыккандын добазы бар. Ана берде Эрназар кирди, мына чемпион мир болуп келди го, молодежьтон. Особенно ушуларга дагы дем салдырып туруш, көрүлүп туруш, элдин назарында жүргөн инсандарга бул өтө зарыл да. Азыр Кудай буйрса Дамла прямой эфирге кошулат, кичине айтып берет, анан кийин адресин жазып, номерин указывать этип коебуз. Барып көрүнөбүз дегендер болсо, анча-мынча кээлердин баш ооруп аткан болсо, кыжалат болуп аткан болсо, настроениясы түшүп, аппетити түшүп, ооруп, кыйналып аткан болсо, кээ бирлер башка лечение кылып жүрүп да. Кээ бирлерге врачтарга барсаң, ашказаның ооруп атыр деп, ашказаныңа дары бере берет. Кээ бирлер барсаң, башыңа толтура капельница, бочкалап капельница алдым да. Алейкум ассалам, Эрназар, кандай жакшы көрүнсөңүздөр. Ошон үчүн ушундай нерселерди, бул духовный оору, любовь чалгып калышы мүмкүн да. Айлаң таппай каласың, кыйналып каласың, жашоодо ушундай не кыларыңды билбей каласың да. Канча биз жашынакай балдарды көрдүк, мисалы жин кирип кетип, гөнтетип калгандарын, бул постепенно жүрүп, акырын өзүнүн действиябасын бере берет экен да. Күндөн күнгө күчөй берет, күндөн күнгө неме боло берет да. Бека! Бека! Жана могу мыякта запрос ыргыптуу, Дамланы карасаң. Кошулду. Да бир жолу Дамла, да бир жолу ыргытып коесузбу Дамла? Мынакей. Ассаламу алейкум, Дамла. Улуу атабы Дамла сизге? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кандайсыз Дамла? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кандайсыз Дамла? Улуу атабы? Кандай жакшыбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Кандайсыз Дамла? Алтын долгон бриллиантовый ден соолуктарыңыз? Ооба, жакшы, жакшы угулуп атат, Кудайга шүгүр. Машалла.
Бүгүн Дамла ошо мына Дамланы айтып койгойсуң, Садулла Дамла дем салып ушул боюнча. Дамла бизге интернеттен көп жазып калат да. Азыр сизге өзүбүздүн историябызды айтып бердик, кантип сиз менен жолугуп калганбыз, кандай буга чейин этаптарда өткөнбүз, кыйналып больницалардын баарын кыдырып жүрүп. Анан кийин ошо сизди айтып калганда мен сизди тааныларда бир Дамла айтып калды да. Ушу Арчебишкте ушундай деген бар, барсаң ушундай, барды бар, жокту жок. Эми Аллага шүгүр, Дамла менен ошодон кийин 2 жылдан бери таанышпыз. Постоянно ооруп калганда бар, көрүнүп текшерип турабыз, үй бүлөбүз менен бар текшертип турабыз. Алла разы болсун. Дамла ушу бир өзүңүз немен признактары кандай болот, эмне болот? Ушул жөнүндө бир жиндер жөнүндө, сыйкыр, көз түйүү, жин кандай, сыйкыр кандай? Ушул жөнүндө бир айтып берип койсоңуз. Угулуп атабы Дамла? Жакшы эле угулуп атат иншалла. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم. Эми бул нерсе илгери Сулейман алейхисалам убагында ушул сыйкыр илими инсандарга сыноо катары түшүрүлгөн. Ошол кезден бери уланып келатат. Бул сыйкыр илими бул арам кылынган илим. Бул ислам дининде буну колдонуу өтө чоң арам. Анткени бул сыйкырдан адам өтө катуу жабыркайт. Сыйкырдан адам өлүп калганга чейин, түрдүү ооруга барганга чейин болот да. Сыйкыр оору өзү адамдын денесинде 7 система иштейт. Нервный система, кровяной система, выдыхающий, выделяющий, пищевой, мочевой, клеточный болуп 7 система иштейт. Бул сыйкыр жин ушул өзгөчө нервный системада иштейт. Адамды эң биринчи эле мээден баштап жалпы денеде кан тамырлардын ичкерип кетүүсүнө алып барат. Негизи сыйкыр адамга киргенде бир аз вакытка чейин мындай катуу өзүнүн таасирдүүлүгүн бере албайт, бирок вакыт өткөн сайын күчөп адамдын денесинде кадимки эле медициналык нарушенияларды алып келет. Бүгүнкү күндө көпчүлүк бир дем салган бир туугандарыбыз жүрөт. Бир гана сыйкыр жин менен эле ооруйт адам, медициналык оору жок, же баягы нервтен психологический оору жок деген түшүнүктө болот. Жок, ал дагы өзүнчө бар. Бирок негизи ушул сыйкыр менен жин дагы адамга киргенден кийин узак мөөнөт денеде жүрө бергенде адамдын мээнин кан тамырларын ичкертирип, адамды психологический ооруга айландырат. Өтө узак жүрүп калган адамдар сыйкырды чыгаргандан кийин дагы алар кайра медициналык жардам алууга муктаж болуп калат. Бул сыйкырды адамда бардыгын болгонун белгилери биринчиден аз-аздан башталат. Шалдырап, бат чарчап, жанакындай кус-кусу келүү, бат-бат баш ооруп туруу, андан кийин мындай бири-бирине болгон өзүнүн айланасындагыларга бат ачуулануу, үй бүлөсүнө жек көрүү, бат таарынып калуу деген нерселер башталат. Анан кечинде уйку жакшы болбойт. Жатканда ой басып эле жакшы уктай албайт. Андан кийин эртең менен турганда такыр эле уйкуга эс албай калат да, эч уйкуга тойбойт. Анан күндүзү жүргөндө дагы мындай жаман негативный ойлор көп келчү болуп калат да. Кийин бул сыйкыр адамдын жумуштарына дагы жалкоолук берет. Адам өзү дагы кылгысы келбей калат, жумуштарды жалкоолук пайда болот. Жумуштарды аткарганда дагы ийгилик болбойт. Бир жумалык жумуш бир айга чозулуп, ушундай кыйынчылыктар пайда болот. Анан бат ушул нерселер бул сыйкырдын белгилери болот да. Бирок ушул эле нерселер кээ бир учурда сыйкыр, жин, көз тийгенден эмес, адам психика жактан ооруганда да ушул симптомдор болот. Анткени бул сыйкыр дагы психикага, нервный системада иштеген себептен жөн эле депрессия менен ооруган адамдарда дагы окшош болот. Буну жөн эле мындай адам симптомдорун айтып бергенде эле айырмалаш мүмкүн эмес. Аны биз өзүбүз дагы ошол адамды көрүп, кан тамырларын кармап көрмөйүнчө телефондон эле симптомдорун айтса эле анык диагноз кое албайбыз. Ал адамды өзүнү жеке көрүп,
дем салып анан кан тамырларын кармап көргөндө бул адам доктурга барыш керекпи же окутуш керекпи билинет да. Анан көпчүлүк учурда бизде окуганда мындай 100-200 кишини талпа кылып отургузуп алып көпчүлүк менен окушат. Бул нерсенин өзү дем салуу сүннөткө дагы туура келбейт. Пайгамбарыбыз мындай жеке бир кишини эле башына колуну коюп окуган. Бул сүннөткө да туура келбейт. Экинчиден, бунун көп зыяндуулугу да бар да. Анткени Куран окуп атканда арада бирөө бакырып кыйналган болсо, аны көрүп башкалар дагы паника болуп, жөн эле нервтен психологически кыйнала беришет да. Анан барып адам ошол раздвоение личность деп коет, психологическое раздвоение личность. Ошол адамдагы болгон нерсени мээ өзүнө копировать этип алат дагы. Бул дагы жөн эле самовнушение менен жин кирген кишидей эле бакырып кыйкыра бере турган болуп калат да. Көргөндө. Ошондуктан ар бир адамды жеке окуш керек да. Экинчиден, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мусулмандын аброю, каны, жаны, малы башка мусулманга арам деп, бир мусулмандын аброюну түшүргөн дагы күнөө деп, кээ бир туугандарыбыз көпчүлүктүн арасында адамды дем салып, ичинде жинин сүйлөтүп, анын кемчиликтерин сүйлөтүп, бүт элге угузуп, уят кылышат да. Ушул туура эмес нерсе болуп калат да. Анан дагы бир өзгөчөлүктөр, бизде ушул дем салганда бычак менен сайып, таяктар менен уруп, көгөртүп, ошентип окуган бул сүннөткө да туура келбейт. Анан бул медициналык жактан да абдан чоң зыян болот да. Анткени көп адамдарды уруп көгөртүп салганда баягы кан тамырларынын ичинде тромб пайда болот. Бул тромбду кээ бир мээге жакын жерлерден тромб пайда болгон болсо, бизде Кыргызстанда турлай элбейт, Москвага барып дарылашат да. Негизи такыр антип уруп көгөртүп, сабап антип окубаш керек. Кээ бирлер муздак сууга салып алып дегенде, бул жөн эле Куран менен эле чыгарып койсо болот. Анан экинчиден 5 ай, 6 ай, 1 жыл, 2 жылдан бери окугандар бар. Ал туура эмес нерсе да. Өзү тарыхта дагы карасаңыздар, Имам Хамбали рахматуллахи алейх дагы ушундай сыйкыр жимен ооругандарды окуган, бир эле жолу окуп койгон да. Бир эле жолу окуп койгон да. Анан өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ушул аятты окусаң ушундай пайда болот деди. Ал болду, бир окуганда эле болот алчы. Өздөрү туура эмес окугандыктан же айырмалай албагандыктан, түшүнбөгөндүктөн кээ бирлер медициналык ооруларды дагы сыйкыр деп туруп эле кармап алып, айлап жылдап окуп атып, баягы адамдын психикасын бузуп коет да. Ошондуктан айлап жылдап окубаш керек. Ал бир эле окуган жетиштүү болот. Эми ашып кетсе мейли бир кошумча дагы бир өзүнө келип алгыча дагы бир 2 жолу 3 жолу окуп койсо болот да, бирок андан ашык болбойт да. Иншалла, Кудай буйрса, Аллах субхана таала бизге Кур'ан илимин берген. Бул Кур'ан менен биз жардам берсек болот да. Анан аны Кур'ан менен, Кур'ан андай бир окуганда эле пайгамбар айтты, таасир болот деди. Ошо таасир болуш керек да. Аны айлап жылдап окугандан туура эмес да. Бирок ар бир дем салган адам бир аз дагы жок дегенде аз болсо дагы медицинаны, анатомияны үстүнөн бир аз түшүнбөсө, ал дем салуу жумушунда барбыр адашат. Адашат да. Ар бир адамды бир көрүп туруп эле, эгер медициналык оору болгон болсо, аны өзүнө тиешелүү кайсыл тармактан ооруп атат? Урология, кардиологияданбы, неврология, психиатрия ал өзүнчө болот, неврология менен психиатрия өзүнчө болот. Бүт бардыгыны айырмалап туруп, өзүнө тиешелүү жакшы адистерди таап туруп, ошого жөнөтүп коюш керек. Ал ошол жерден дарылана берсин. Анан бардыгын эле кармаган эле кетирип эле 300-400 кишини чогултуп алып күн эле окуй берген, ал туура эмес болуп калат да. Эми өзүңүз да бир канча башыңыздан өттү, көрдүңүз андай нерселерди, иншалла. Бул сыйкыр бул инсандарда болгон бир жүрөк оорулордун бири да. Инсаниятта көрө албастык, ач көздүк деген нерселер бар, атаандашуу деген нерселер бар. Ошонун айынан адамдар бул сыйкыр ишине барат да. Иштегенде атаандаштык болот, конкуренция болот, урушуп кетүү болот, кызганыч болот, ошондон ушул сыйкыр жасоого барышат да бири-биринечи. Бул сыйкыр деген бул хакыйкат нерсе. Эгерде сыйкыр бул кээ бирлер сыйкырга ишенбейм дегендер чыгат. Бул Кур'ан аятында Аллах субхана таала Кур'анда көп жолу сыйкыр жөнүндө бизге баяндаган да. Эгер сыйкыр жок болсо, жалган болсо, Аллах таала бизге Кур'анда сыйкыр жөнүндө баяндабайт болчу да. Бул сыйкыр ар кандай түрдө жасалат.
сыйкырды сүрөт аркылуу, аты жөнү аркылуу, тамак аш аркылуу жасайт. Анан бунун бардыгы бир эле сыйкыр болуп эсептелет. Бул сыйкырды жөн эле адамга киргизүүнүн жолдору да. Адам үйгө кириш үчүн эшиктен кирет же айнектен кирет, бирок киргенден кийин бир эле болуп калат. Ошол сыяктуу бул сыйкырды жасаганда бул бардыгы бул сыйкырды киргизүүнүн жолдору да. Анан киргенден кийин баары сыйкыр бир эле өзүнүн таасирин бере баштайт да. Эми кээ бир учурда биз эми бул сферада жүргөндүктөн көп көрүп калабыз. Көп молдокелерибиз сыйкырды сага байкең жасаган, жеңең жасаган, абысының жасаган, кошунаң жасаган деп айтат да. Кайсыл адам эгерде сыйкырды сага ким жасагандыгын тактап айтып берип атса, ал адам калп айтып атат, жалган айтып атат да. Буга бир мисал, эгерде бир адам ооруп калып доктурга барса, доктур кан анализ алат дагы, канында инфекция, вирус кирген болсо, айтат, сиздин каныңызда ушундай инфекция бар экен. Ошол себептен сиз ооруп атыптырсыз деп каныңызда инфекция бар экендигин далилдеп тактап бере алат. Бирок ал инфекция каяктан кирди, кимден жукту дегенди врач айтып бере албайт, аны таба албайт. Ошол сыяктуу эле бул сыйкырды окуган адам дагы адамды текшерип көрүп, кан тамырларын көрүп, бул адамга сыйкыр болгондугун аныктап берсе болот. Бирок сыйкырды ким окугандыгын, аны ким дубалап салгандыгын аныктап бере турган илимди Алла жараткан эмес. Анткени адамдар бар бири-биrini уруп өлтүрүп коет, өтө чоң фитна болот, согуш болот да. Бунун бардыгы кыяматка калган жашырланган нерсе. Анан сени мына мүрзөнүн топурагын окуп коюптур, анан мынтип коюптур, тияка апарып көмүп коюптур деген бардыгы алар жөн эле өзүнүн мындай өтө көп билген адам катары көрсөткүсү келип сочинять этип коюшат да. Ушул нерселерге өзү ишенбеш керек да. Анан негизи сыйкырды бир гана Кур'ан менен эле окуш керек. Кээ бирлер койго көчүрөм, тоокко көчүрөм дейт. Ал жалган сөз, көчпөйт ал эч каяка. Ал эч каяка көчпөйт, ал адам ичинде эле болот да. Эгер койго өтө турган болсо, сен көчүрбөсөң деле өзү эле барып өтүп көчүп ала берет ал. Өтпөйт ал жаккачы. Ал ошонун баары жалган нерсе. Анан кээ бирлер мен телефондон эле окуп коём. Телефондон ал дагы туура эмес. Ар бир адамды жеке өзүнө окуганда гана таасир болот да. Эми сыйкырды окуган өзгөчө атайын бунун илимин билгендер болот. Анан жөн эле дем салып койгон болот. Жөн эле дем салып койгондо деле кетип калбайт. Атайын өзүнүн илимин билип, муну чыгарып салса болот. Ошондо адам бир күн, эки күндө эле жеңилдеп, айыгып, өзүндө результат башталат да. Анан жанакындай кээ бирлер болду, мен өткөрүп койдум, эми сен бир айдан кийин айыгып кетесиң дейт. Жок, андай да туура эмес да. Коюп койгондо өтпөйт, эчтекеге өтпөйт. Анан сыйкырды бир гана Кур'ан менен гана окуш керек. Эми сыйкырдан сактануунун жолдору, бул сыйкырдан адам 5 убакыт намаз окуса, эртең менен кечинде зикир дуала, Фатиха, Аятал Курси, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүнү манзилди толук билсе, манзилди окуп турса, бул абдан жакшы мындай защита болот. Анан бул сыйкыр жана башында айтып кеткендей, бул нервный системага кирген себептен адам жашоодо табиятта канчалык көп ачууланып, нервиштете берсе, адамдын нервный система алсыз болуп алсырап кетет. Нервный система алсыз болуп калгандан кийин ал адамга сыйкыр жиндин кирип кетүүсү оңой болот да. Ошондуктан адам канчалык сабырдуу болуп жүрсө, арам иштерден алыс болсо дагы бул сыйкыр көп кире бербейт да адамга. Бул сыйкыр деген нерсе адамды акырындык менен кээ бир адамдарды ушундай бир ооруларга айландырат. Сыйкыр менен узак мөөнөт жүргөн себептен адамда кан тамырда кан айлануу система бузулуп, кадимки медициналык оорулар пайда болот сыйкырдын себебинен. Адам жакшы билген адам көрүп туруп, ошо сыйкыр кетмейинче лечение алса да айыкпайт да. Биринчи сыйкырды кетирип туруп, анан лечение алыш керек да. Эми ошону көптөгөн молдокелер сыйкырды окуп чыккан менен дагы баягы адам жакшы айыкпай атса, ошо сыйкырдын кетип калганын өздөрү айырмалай алышпайт дагы. Жанакы адам келип күндө молдого кайра айтат да, мен ооруп атам, дагы деле жакшы болбой атам десе, алар, сенин сыйкырың чыкпай атыптыр, өтө көп экен. Мен жарымын чыгардым, жарымы калды, чыкпай атат деп туруп, баягы адамды кайра самовнушенияга киргизип коет да. Кайра самовнушенияга түртүп коет да. Бул адам, менден кайра чыкпай атыптыр деп күндө айлап, жылдап барып жүрө берет да. Бул адамды бир күн, эки күн окуп эле ошо сыйкырын чыгарып, сыйкыры кеткенден кийин сыйкыры айынан бунун денесинде кандай медицина жолдору менен
физический нарушениялар келди, аны тактап, аны уже доктурга дарылатууга жөнөтүш керек да. Доктурга дарылатууга жөнөтүш керек. Сыйкыр окуган адамдар медицинаны, анатомияны билиш керек, өзгөчө психиатрияны жакшы билиш керек. Анан ошол врачтар менен да жакшы байланышта болуш керек. Анан жакшы врачтарды билиш керек, ошолор менен иштеш керек, адамдарга эгер пайда келтирем деген ниети болсочу. Бизде мага көп жолугат, кээ бирлер ичинде сыйкырын окуп чыгарып койгон болсо дагы деле ооруп аткан себептен сыйкырың чыкпай атат дейт. Анан кээ бирлер өтө көп кирип алыптыр, анан бир уруу кирип алыптыр, анан мындай болуптур деп дагы сенин ичиңде балалап кетиптир дегендер болот. Ал жалган нерсе. Адамдын ичинде жин кирип эч качан балалап кетпейт. Ал бир эки жин кирген болсо ошол эле жүрөт. Адамдын сөөгүңө сиңип кетиптир, эскирип кетиптир, каныңа өтүп кетиптир. Анан бул эми чыкпайт, оңойчулук менен сыйкыр деген бат чыкпайт, сыйкырды өтө узак убакыт окуш керек дегендер, алар баардыгы өздөрү билимсиздиктен, мындай жакшы түшүнбөгөндүктөн болот. Өтө жакшы түшүнгөн адамдар бар, бул илимди алгандар. Иншалла аны бир эки күндө эле бүтүрүп койсо болот да. Алла разы болсун. Ошол дамла биз сизге барганга чейин ушундай көп кыйынчылыктардан өттүк да. Бирөөлөргө барсаң, эми кээ бирлер болот окшойт дамла. Куранды жатка билген кары да. Аллах таала ушундай талант бере бербейт окшойт да, муну Аллах тааланын бир өзүнүн берген бир неамат окшойт. Кээ бирлер мисалы 30 пара Куранды билет, Куранды окуп коем деп бир адам эч качандай толук болбойт да дамла. Мен сизге барганга чейин да ушундай аябай кыйналып мындай сыйкырды сизге билесиз го, башым ооруй берет деп атко, мындай башты сыгып настроение уктайын десең уктай албайсың, жүрөк ар кандай кыжалаттар келе берет дамла. Анан жумуш кылайын десең жумуш кыла албайсың, бирөөлөр менен ушкуң келип эле, настроениең түшүп, ушундай боло берет да. Анан кээ бирлер ушу сыйкырдын дагы билбей дарыларга барат. Барбаган жерим калган жок да дамылда. Бишкекте кайсы жакшы врач болсо, короче, массаж изинен баштап, тигинде мындай, тиги бул кыскасы эчтеке калган жок да. Башыма тонналап капельница куйдук дамла. Врач түшүнбөйт экен да, мен кыйналып атам, блин, акыбалым состоянием десем, сеники андай эмес, анда мондай турбайбы деп башка дары саят. Аз болбойт, анан башка бирдекесин алып келет. Анан эми толтура молдолорго бардык дамла. Барсаң тияк дейт, бирөө айтты, давай мага 150 000 сом коюп коюш керек деди. Катып калды окшойт, 150 000 сом коюп коюш керек дейт. 5 000 доллар сурагандар бар экен дамла. Ар кандай кылып кыйнай берет да, анан кийин 1 ай окуйм дейт, күндө 1 айда 1000 сомдон төлөп турасың деп, эми кээ бир анча мынча колунда жоктор аябай кыйналганды азыр күндө бул актуальный маселе болуп атат да. Анан өзү деле дамла адамдагы сактанып, мисалы сыйкырдан сактана турган немелери бар да, неужели Аллах Таала эми жин-сиңерден сактана турган дуалар бар дачы, сиз айткан манзил дуалар мисалычы дамла. Мен мындай болот да, мисалы кээде чарчап барып үйдөнчү дамла, дарат албай эле тяк кылып жаткан жерде уктап калсам, келип муунтат да дамла. Өлүп калайын дейм да дамла. Келип муунтуп, өлүп баратам деп кыйналам да, колдо түш көрөткөн болот, кыймылдатпайт да дамла. Кыймылдайын десең чыга албайсың. Бул не жимби же кандай чарчагандан кандай болобу? Кыргызда албарсты басты деп коет го, ошо албарсты деген өзү жок да. Албарсты дегенди бизде баарын эле бир түшүнөт да. Негизи адам өзү сүннөт менен жашаса, сүннөт менен жашаган пайгамбардын сүннөтү ушундай нерсе. Сүннөт менен жашаганда жин сыйкырдан дагы сактанат. Анан сүннөт менен адам жашаса, адамдын мындай медицина тарабынан дагы ден соолугу жакшы болот да. Сүннөт ушунчалык пайдалуу нерсе да. Ал эми сиз айтып аткан албасты деген нерсе бул өзү 3 түрдүү болот да. Биринчиси чындап эле баягы сыйкыр жиндердин зыяны болот. Бул жиндер деле 3 топто болот да. Бул мусулмандар болот, мусулман жиндер болот. Алар деле биздей намаз окуйт, ибадат кылат. Экинчиси кафир жиндер болот, бирок алар жөн эле мындай эле өзүнүн нафсына кандырып эле жашап жүргөн кафирлар болот. Үчүнчүсү өзгөчө иблистин аскери болгон, атайын мусулмандарды адаштыруу үчүн аракет кылган иблистин аскеринин курамында болгон полковниктер жиндер болот. Ал жиндер дайыма мусулмандарга бир зыян жеткирүүгө, өзгөчө динге катуу мээнет кылган, элге көп пайдасы тийип аткан адамдарга бир зыян берип калганга катуу аракет жасашат да. Эми биринчиси ошол сыйкыр жиндин зыянынан албасты басат. Экинчиси жүрөк ооруган адамдарда болот.
жүрөк ооруган адам, жүрөгү алсызында жүрөк слабый соккон адамдарда бул көп тамак жеп, күчтүү тамактарды жеп келип уктап калган кезде адам уктаганда адамда бүт организм 40%га иштөө процесс азаят. Ошол кезде жүрөк дагы жай согуп калганда канды айландыра албай кыйналып ошо басырык басат. Аны адам баягы түшүндөн да кыйналат, дем жетпейт, аны басырык басты деп ойлойт да. Ал жүрөгүнөн болгон адамдар алар күндө дем салып жатса деле боло берет. Үчүнчүсү мээде баягы спазма сосудов центральный мозговой система деп коет. Мээге кирген центральный сосудтардын ичкерип кетип мээге толук функцияны иштетүүгө жеткиликтүү болгон деңгээлде кан жетпей калат. Мындайча айтканда кыска бир сөз менен айтканда голодание кислород да, мээде кислородный голодание болот. Ошол адамдар катуу чарчаган күндөрү, бир нерсе катуу ачууланып маанайы түшкөн күндөрү келип уктаганда мээге кислород жетпей калып, тумчугуп, кыйналып, басырык баскандай болот. Аны баардыгы ойлойт, мени ал басып атат. Анын баардыгын бир көрүп, айырмалап туруп, уну сыйкыр жиннин зыяны болуп аткан болсо дем салып берсе айыгат, жүрөгүнөн ооруп аткан болсо жүрөгүнөн дарылаш керек кардиологторго, мээден болуп аткан болсо невропатологторго эмес, психотерапевттерге дарыланыш керек. Невропатолог менен психиатрдын айырмасы жүрөктөн кан чыккандан кийин мына желкеден кара куштан 4кө бөлүнөт. Экөөсү башка, экөөсү мээге кетет. Баш менен мээ өзүнчө болот. Башты невропатологдор карайт, мээни психотерапевттер карайт. Бул мээден болот көп. Мээде кысылгандан болот да. Ошол адамдардын памяти дагы азайып, унутчаак болуп, аял кишилерде чачы көп түшүп баштайт да, ошолордукучу. Анан колдордо уктап калгансып чымырап, ошонун баардыгын аны дарылаш керек болот да. Басырык баскан баардыгы эле жин шайтандан боло бербейт. Бул жерде баардыгы суранып атат, муну эфирди сактап коебуз, обязательно эфирди сактайбыз, Дамылдан номерин да сактайбыз, Дамылдан номерин, адресин, аккаунтун баарын жазып коебуз. Дамыла өзү Инстаграмда эле колдонбойт, биз 2-3 күндө угарит этип неме кылдык. Дамыла элдин баары суранып атат, жазып коет. Обязательно жазып номерин калтырып коебуз. Анан Дамыла могу сыйкыр болуп атпайбы, сыйкыр менен кара дуба, кээ бирлер үй бүлөсүн ажыраштырып, анан угуп аласың да тиги жигитти таштап кетсе, жигиттин жанагындай кара дуба кылып коюптур, мындай кылып коюптур, үй бүлөлөр ажырашып кетти, анан тигиндей мындай кара дуба менен сыйкыр деген бул маанини бир эле маанини туюнтабы же сыйкыр башка, кара дуба башкабы Дамыла? Бир нерсе. Ошол сыйкырды бизде кыргыздарда кара дуба деп атайт, арабтарда Кур'анда келген сихр деп аталат. Орустар колдовство дейт, кээ бирлер порча, магия дейт. Аталыштары бул ар кайсы тилде да. Бирок бир нерсе. Бул бир эле нерсе да. Эми жана сиз бир айтып кеттиңиз, баягы кээ бирлер жөн эле дем салып койсо менен же болбосо кээ бирлер баягы окуса да болбойт депчи. Бул нерсе Аллахтын астында бул да өзүнчө бир кабулият болот да. Аллах субхана таала илгертен өзүнүн мисалы ырыскыны Алла берет, ырыскы деген Алланын казынасынан чыгат. Аллах субхана таала өзүнүн ырыскыны жер бетиндеги кээ бир кол ачык адамдарды себеп кылып бир канча миңдеген адамдарга ырыскы берет. Ошондой эле кээ бир адамдарды Алла себеп кылып өзүнүн шифа казынасынан көптөгөн инсандарга шифа берет да. Бул шифаны Алла субхана таала өзү разы болуп, ушул нерсеге кабыл кылган адамдарга берет. Бул эми кабулият кандай болот? Мисалы дем салганда жөн эле Куранды билип коюп эле окуп койсо эле болот деген нерсе эмес да. Себеби бул көп жерде дем салганда эми акы төлөнөт да. Бул кээ бирлер жанагы сахабалардын убагында дагы болгон, бирөөнүн окуп кызын окуп берип жылан чагып алганды акысын алган, пайгамбарыбыз аны макулдугун берген. Ошол сыяктуу эле бул акы төлөнөт да. Көп адамдар ошо акы алууну максат кылып гана окушат да. Ошол бул дем салууну бир гана акча табуу максатында гана ошону көздөп туруп гана дем салып баштайт да. Ал адамдарга Аллах субхана тааланын жардамы болбойт. Алар дем сала берет, элдердин башын айландырып, айлап, жылдап, 6 айлап, 1 жылдап күнүнө келген акча ала берет, бирок адамдар анын колунан айыгып чыкпайт да. Кээ бир адамдар акча алууну эмес, элдерге шифа келтирүүнү максат кылат. Шифа келтирүүнү максат кылып дем салат. Эми ошол эле учурда ал өзүнүн акысын да алат да, акысын алуу арам эмес, акысын алат да. Бирок кээ бир кездер мисалы мага ушундай кездер келет да. Кээ бирлерден мисалы акысын да алабыз. Кээ бир адамдар ушундай кыйналган адамдар болот, анын өзүнүн деңгээлине жараша кылып акысын түшүрүп беребиз.
кээ бир окуялар болгон менде. Бир жаш жигит ушунчалык катуу ооруганын айынан келип, мен жол кирени карыз алып келдим. Апамды, мени, дагы бир баламды аялым багып атат. Аялым азыр дагы боюнда бар, уже төрөйнүп калды, иштей албай калды. Оорудун айынан жумуш кыла албай калдым, эчтеке акчабыз жок деп келет да. Ошондойлор келгенде кайра ага зайтун сууларды өзүбүз сатып алып берип, кээде кайра ага моуну жол кире кыласың дагы мага келип кетиптир деп кайра акча берип да, жанакы акчасы барлардан алгамса аларга кайра берип. Эми ошол бала келип окутуп айыгып кетти да. Мага 1,5 жылдан кийин телефон кылат бирөө Россиядан. Чыксам ошентип мен аты жөнүн айтат, тааныбай атам десем, баягы бүт окуяны айткандан кийин эстеп кеттим. Ооба, эстеп атам десем, мен ошо сизден кийин дейт, айыгып Россияга келип иштеп атамын. Мен 1,5 жылга чейин баягы ооруп жүргөн күндөрдө карызга батып калдым эле. Бүт карыздарды төлөдүм. Эми сизди бир ыраазычылык билдирип, мындай бир дуаңызды алып бир кичине акча жөнөтөйүн дедим дейт. Жөн десем болбой атынан паспортун данныйымды алып, анан мен ниет кылдым эле деп атып, мен сага ошол күнү Алла үчүн жардам бергем, албайм десем да болбой. Анда бул сиздин акыңыз эмес, менден хадия белек алып, менин белегимди кабыл кылып коюңузчу деп атып суранып атып жөнөтүп атат да. Бул ошол кээ бир адам дем салууда элдерге шифа болууну максат кылат да. Ал акча түшүп атабы, түшпөй атабы, аны көңүл бурбайт да. Анан ал адам башка бизнестерди тауып, дем салганда алган акчадан көп акча таба турган бир бизнестерди тапса дагы, жок, дем салып элдерге жардам бере берет да, буну таштап койбойт да. Бунун максаты элдерге жардам берүү болчу да. Кээ бирлер акча таба албаган үчүн ушул нерсени кылат, андан жакшы акча таба турган жолду тапса, буну кылбай коет да. Элдерге жардам бербей коет, бизнес кылып мындай жөн эле байып кетет да. Ошондуктан кайсыл адамдын жүрөгүндө максаты элдерге шифа болсун, жардам берүүнү максат кылбаса, Алла ага бербейт да. Андан шифа болбойт эч качан. Жөн эле Куранды туура окуп атса деле болбойт да. Ошон үчүн бул Алла кабыл кылыш керек ал нерсеге. Машалла, Алла разы болсун Дамла, Кудай буйрса. Анан Дамланда жакшы бир бонус катары айтып коёк, жакшы врач бар эже. Канча жылдан бери иштейт Дамла? Мен билгени, баягы сиз жибердиңиз эле го эжегечи. Гүлхан эже. Улуп атабы Дамла? Кайра айтсаң, бир аз угулбай калды. Гүлхан эжечи. Негизи мен 15 жыл болду дем салып атканыма. 15 жыл болду. Алгачкы бир 7 жылында мен абдан кыйналдым. Алгачкы 7 жылда жакшы өздөштүрө албай, бул нерсени жакшы таба албай, медициналык оорулар менен сыйкыр жин ооруларыны жакшы айырмалай албай, ушундай кыйналган күндөрүм болду. Мен деле башынан эле жакшы билип калган жокмун. 7 жылга чейин ушунчалык дуа кылып аттым, Алла мен себептүү элдерге шифа бер, мага өзүң жол көрсөт, дуа кылып өтө талыкпай кечке түнү күнү чарчасам да мээнет кылып аттым. Алла субхана таала бир 7 жылдан кийин анан түшүндүрө баштады. Анан ошол медициналык оорулар менен бүт сыйкыр жин ооруларыны кадимкидей бир эле айырмалай турган, анан мындай айла окубай жөн эле 1-2 күн окуп эле чыгарып кое турган Алла илимдерди берди. Иншалла, алхамдулилла, Аллага мактоолор болсун. Азыр эми бүгүнкү күндө мен алхамдулилла бир карап туруп эле бул нервтен ооруп аткан болсо өтө кыйын невропатологдорду тааныйм. Мисалы невропатологдордун арасында да мыкты невропатологдорду, бул психологический мээден ооруп аткан болсо эң кыйын жакшы психиатрлардын дагы бүтүн тааныйм. Алардын арасынан эң мыкты жакшысын тааныйбыз. Жана сиз айтып аткан Гүлхан эже, ал 35 жылдан бери иштеген. 35 жылдан бери ал дагы мындай талыкпай өтө өзүнүн жумушун жакшы көрүп берилип иштеген эже. Анын колунан өтө укмуш адамдар айыкты. Акылынан кетип жинди болуп калган, мындай жыгачка окшоп катып калган, нервтен жатып адамдар бүт баарын адам кылып, алхамдулилла, ушундай айыкты. Ага тиешелүү оору ага, мисалы кээ бирлер лазерный терапияга тиешелүү, алар лазерный терапияга, кээ бирлер чөп дарыларга муктаж болгондор аларды ошондой жакшы чөп дарылар менен дарылаганга, кээ бирлер ортопедический оорулар болот, мисалы белинен тайып кеткен, бут колунан тайып кеткен, же болсо жана полиартрит деп коет, суук өткөндөр болот, остеохондроз, бүт бардыгын ага өзүнө тиешелүү жакшы балдар бар, дунган балдар бар, Кыргызстан өтө мыкты сүйлөйт. Аларга жөнөтөбүз. Бардыгы кээ бирлер колдору көтөрүлбөй калат. Ушулардын бардыгын
ар бир оорууду өзүнүн тармагындагы мыкты адистерди билебиз, ошолорго гана жөнөтөбүз да. Ошого барыңыз, бизге кайра кайра келип дем салдыра бербеңиз, молдолорго негизи барбай эле коюңуз, сиздин молдодо жумушуңуз жок деп. Ал эми дем сала турган сыйкыр жин кирип калган болсо, аларды бир 3 күн кабыл алабыз. Иншалла 3 күндө толук. Негизи биринчи күндө эле чыгарып салабыз, Кудай буйрса, алхамдулилlah. Бир баягы адам өзүндөгү жеңилдикти сезип баштагыча 1-2 күн өтөт экен да. Ошол 1-2 күн өзүндө жеңилдикти сезгиче кошумча кылып туруп эле 1-2 күн кошуп дем салып коебуз. Анан ага может 1 айдан кийин бир контрольный бир текшерип коюп, ошого да чакырып коебуз да, 1 айдан кийин бир контрольный текшерип, анткени көпчүлүк адамдар намаз окубайт, дуаларды окусаң окубайт, анан той топурга барып ичип алат. Ушул себептен кайра артка киргизип алат да, баягы чыгарып салган нерсең кайра жол ачылып кетет да, кайра кирип алат да. Ана ал киргенден кийин бул 1 айда эле күчөп кетпейт да. Анан ошону баягы катуу күчөп кайра ден соолукка чоң зыян жеткире элек кезде аны чыгарып коюш керек болот да. Эң жакшысы ошого чейин эле жеткизбей дамыла мындай амал кылып, неме кылып, дарат менен. Мен себеби биз ушул нерсеге көңүл бурбай дамыла көп ким амал кылбай атпайбы, мындай эле кош көңүл эле карап коет да. Себеби дамыла жана базаттап атпайбы дамыла. Албарысты дейбизби? Дамыла муунту өлтүрүп коюн, кече эле басты да. Şu futbol görüp toktap kaldım diye ölüp kalayım dedim damla. Anan Fatiha'nı okup başlayayım da damla. Ayetül Kürsü'nü okup başlaganda artıma muğuntkanda bu başka bireylерге айтсаң сказка болушу мүмкүн да damla. Artıma muğuntат damla. Жетишпей калам да тургангач. Муунту кыйналып атканда анан Фатиха Аятül Kürsü'нü okup başlaganda damla артыман жарылат да жанагы кадимкидейчи. Анан тура калып эле билен сразу даратканага жөнөп эле сразу намаз окуйсуң да. Айтайын деген адам өзү биздикилер дамла туалетке кирип деле мурдун чукуй берет, телефон чукуй берет. Жана ыпылас жерлерденчи мисалы сол бут менен кирип, оң бут менен кириш деген бар. Ошол обычный эле пайгамбардын сүннөтүнө адамдардын көбү көңүл бурбай атат да дамла. Катып калды окшойт, болуп атабы сиздерге болбой калган жокпу? Ошон үчүн айтайын дегеним адам өзү дуаны бербедиңиз дарат менен жүрүш депти. Негизи жанакы сиз айтып аткандай туалетке сол бут менен кирип, оң бут менен чыгып, туалеттин ичинде сүйлөбөй, түкүрүнбөй. Негизи бул жиндер менен адамдардын бир өзгөчөлүгү бар да. Адамдардын табияты, алар дайыма жыттуу нерселерди, даамдуу нерселерди, жакшы, таза нерселерди жакшы көрүп, ошондон рахаттанат дагы. Жаман, сасык, ыплас нерседен жиркенип качышат да. Бул капыр жиндердин табияты ушундай, жаман, ыплас нерселерден алар рахаттанат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы дайым айтат го. Мисалы, минал иман, бул тазалык имандан дейт да. Бул пайгамбарыбыз дагы дайым тазалыкка үндөгөн. Мечитке барсаңар деле оозуңарды жууп тазалаба, сасык, пияз жеп, чеснок жеп барбагыла депчи. Бул себеби баягы адам канчалык таза жүрсө, бул жин шайтандан коронуунун дагы бир себеби ушул болот дагы, тазалык дагы. Интернет кичине көндөтүп атат. Болуп атабы, болгон жокпу? Дамылаңкы интернет слабый болуп атат окшойт да. Аз дамылда интернетке кирип турганга чейин кичине катып калып атат дамылда. Ан астында мисалы адам сүннөт бар го, жатып атканда мындай бисмилла бисмилла деп, анткени бул жин шайтандар адамдарга караганда 10 эсе көп да. Анан булар адамдарга караганда назик дагы болушат да. Биз көп адамдарды карасаң чарчап келип деле ох деп туруп диван үстүнө секирип да. Ошол кезде жин шайтандардын кайсы бирөөсү байкабай калса биз үстүнөн басып өлтүрүп коюшубуз мүмкүн да. Алар кийин анан зыян берүүгө, алардын жакындары зыян берүүгө, өч алууга кастанып алып жүрө беришет. Жылдап ээрчип жүрүп анан бир учурда мүмкүнчүлүк болуп калса кирип кетет да. Негизи сыйкыр бирөөлөр окуткан тараптан кирет. Жин менен сыйкыр башка нерсе да. Жин башка, сыйкыр башка. Жин менен сыйкыр башка нерсе. Сыйкыр деген бул курал сыяктуу жасалынган нерсе да. Мисалы,
автоматты адамдар жасайт, бул курал. Аны адамдар колдонуп атат да. Бычакты адамдар жасайт, бычак менен адамдар кесет. Бычак өзү туруп кеспейт да. Бычак бул курал да. Ачкыч. Аны адамдар эшикти салып ачат. Бул курал да, эшикти ачууга. Ошондой эле бул сехир көз ачыктар жасап берет. Сехир илими менен жасап берет. Буну сехирди жасап берет да, бирок буну жиндер иштетет да. Ага жиндерди байлашат, көз ачыктар, ушундай сехир менен алектенгендер, алар жиндер менен байланыш түзүшөт дагы. Сехирди жасап, ошо сехирди иштесин 3, 4, 5 жин кошуп коет. Ошол жиндер адамдын денесин сехир аркылуу ачат. Адам денесинде 7-8 жерде, мисалы төөдө, көздө, көкүрөктө, белде, бут колдордун учларында 7-8 жерде жин кирчү каналдар бар да. Ошону сехир менен ачат да. Сыйкырсыз аны жин өзү ачып кире албайт да. Сыйкыр менен ачып туруп, анан кирип, сыйкыр менен адамдын ичине орнотуп, анан ошо жин иштетип турат, сыйкырдычы. Жиндер сыйкыр болмоюнча, аны бир адамдар сыйкыр окуп бермейинче, жин адамдын денесине өзү ачып кирип кете албайт да. Эми кээ бир учурда сыйкырсыз жөн эле жиндер кирип калат. Адам каттуу корккондо дагы ошо каналдар өзүнөн өзү ачылып кетет. Каттуу корккондо. Чочуганда. Экинчиси, чочуганда, мындай бир аз эле чочуп койгондо эмес, мындай титиреп коркуп калат го, адам кылчылдап титиреп коркот. Ушундай каттуу корккондо ошол каналдардын какой-то бир экөө үчөө өзү автоматически ачылып кетет. Ошол учурда жиндер кирип калат. Сыйкыр жок эле, жин өзү кирип калат. Экинчиси, адам каттуу ачууланганда, мындай бир аз эле ачуу экен, мындай нерв иштетип, жинденип, бакырып келип, уруп, сындырып, ушундай сөгүп, өзү кармана албай кетет го. Ушундай каттуу ачууланганда, бул адамга ошо каналдар ачылып кетет дагы, жин кирип кетет. Анан өтө катуу сүйүнгөндө дагы да. Эми карасаңыз, дагы эле кайра эле келип сүннөткө такала берет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты го, сен ачууңду бас деди да. Муаз разияллаху анху айтат, пайгамбарга келип, я Расулалла, ал сени мага осият бериңиз десе, айтат, ла тагдаб, ачууланма дейт. Дагы бир осият бериңиз десе, кайра ачууланма. Үчүнчү жолу сөзү, үчүнчү жолу ачууланма деп айтат. Кайсыл адам ачуу келгенде ачууну басса, мен ага 5-тен 1 алып берем дейт да. Көрдүңүз, бул ачууланууда жин кирип кетет. Жин киргенден кийин эмне болот? Бул адамдын мээсин жабыркатып оорутуп баштайт. Эртең бир медициналык ооруларды пайда кылып баштайт да. Бул ачуулануу өтө чоң зыян. Экинчиден, Кудай буйрса, дагы бир күн байланышсак, ачууланууда адамдын жин шайтандан Дамла, Кудай буйрса, неме кылып турайык дагы бир. Жакшы интернет бар жерде кылып, эфир кылып, адамдарга ушундай пайдалуу нерселерди айтып неме кылып турайык, Дамла. Сизден Алла разы болсун. Анжа пайгамбарыбыз бир даже пайгамбарыбызды дуалатып койгондо ошону кыскача бир айтып берип койбойсузбу ошону? Сыйкыр менен жин айырмасы ушундай, жана айттык го, экөө эки башка болот деп. Адам дайым даарат менен, зикир, дуа, ибадат, сүннөт менен жүрсө, жин кирип кете албайт таксыр. Жин кирип кете албайт. Бирок сыйкыр жаңы окутулган кезде сыйкыр өтүп кете берет. Пайгамбарыбызды тарыхта сыйкыр кылышкан. Пайгамбарыбыз дайым намаз окуган адам, намаз каза кылбаган адам, пайгамбарыбыз дайым ибадат менен, зикир, дуа менен жүргөн адам, бирок ошого да өтүп кетти да, сыйкырчы. Демек бул өтүп кете берет. Аны тез арада, тездик менен көп зыяндуулугун өткөргөнгө жеткирбей чыгарып коюш керек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн хадисинде айткан, мен ушундай катуу сыйкырланып жатканда, пайгамбарыбыздын өмүр баю ушундай болгон, аны эки периште пайгамбарыбызга келген да, Алла Таала жөнөтүп, пайгамбарыбыз ушунчалык катуу ооругандан постельный режимге түшүп калган, жок тура албай калганда, жатканда эки периште келип пайгамбарыбыздын эки башында туруп, алар сүйрө бири-бирине суроо жооп кылып баштаган. Бул инсан эмнеге ооруп атат десе, сыйкыр кылды, ким сыйкыр кылды, еврей аял сыйкыр кылды, эмне менен сыйкыр кылды дегенде, чачын алып сыйкыр кылды, чачыны кантип алды, үйүнөн кичинекей жанагы пайгамбарыбыз пайгамбарлыгына чейин эле чачы узун болгон, анан чачыны дайым тарап жүргөн да. Ошондон элдер билген, бул көп чач тарайт. Чач тарагандан кийин таракта чач калып чыгат да. Баягы кошунанын кичинекей кызыны таттуу нерселерди берип, алдап, пайгамбардын үйүнө киргиздирип, кайсы жерде тарак көрсөң алып чык деп, пайгамбардын тарагын алып чыгып, пайгамбардын чачын алып дубалаган да. Ошону кудукка ташташкан алар. Чачты дубалап түйүп, кудукка ташташкан. Ошондо пайгамбарыбыз акырынан күчөп бир канча убакыт өткөндөн кийин такыр ооруп төшөккө жатып калганда, ошол эки периште айтат, ушинтип чачын алып дубалады, каяка кудукка ташташты. Эми мындан кантип кутулса болот дегенде,
Kur'an аяттарынан кайсы аяттарды канча жолу окуп кантип кутулса болот деген нерселерди периштелер бири бирине айтат. Аны пайгамбарыбыз угуп турат да. Бул эми Алла Таала ошо периштелер аркылуу пайгамбарыбызга талим берип атат, үйрөтүп атат да кантип бул сыйкырдан кутулууну. Андан кийин пайгамбарыбыз ошол аяттарды окуп, анан сыйкыр чечилип чыгып денесинен пайгамбарыбыз туруп кеткен. Пайгамбарыбыз бир хадисинде айткан: "Мен ошол сыйкырдан чыкканда ушундай өзүм сезгемин" дейт. Буту колу тушалып байланып турган жылкыны дейт да, мындай бошотсоң эшикке чыгып чуркайт го, токтобой кечке бир канчага чейин чуркайт, бошонуп алып турупчу. Мен ошол баягы аркандалып тушалып турган жылкы бошонуп чыкканда жеңилдегендей болуп жеңилдедим деген да. Ушундай өзүмө келдим депчи. Буну бүгүнкү күндө бизге келген кишилер да куба айтып келет да. Эртесинен келип эле аябай жеңилдедим, аябай уктап калдым, сонун болуп калдым депчи. Энди ушундай Бул болгону пайгамбарыбыз дагы тарыхта ушинткен. Ошон үчүн бул сыйкыр деген жалган эмес нерсе, буга ишениш керек да. сизге баргандан кийин эле демек Макул, Кудай буйрса. көздүн көрүүсү сразу тунарып, жашоо сразу башкача жашагым келип баштаган да адамга. Ооба, адам кадимкидей ойлору өзгөрөт, жашоого болгон кызыгуу пайда болот, жашоого болгон көңүл ачылат, ой жүргүзүүсү, адам кадимкидей жумушта кылгысы келбей, жашоого дагы кызыгышы жоголуп кетет да. Эчтеке кылгысы келбейт. Кээ бирлер уже мындай өзүнү өлтүрүүгө, мындай секирип ийсем, бычак сайып ийсем деген, дары ичип алсам деген ойлор көп келе баштайт. Анан ошо ойлордон коркот. Анан кайра кийин башында ошо ойлор келгенде коркот, анан өтө күчөп кеткенде кайра ошол ойлорду кылууга болгон кызыгуу пайда болот. Анан ошону бир күн ишке ашырып баштагандар болот да. Бул кеткенден кадимкидей жумуш кылгысы келип, кээ бирлер бар эчтеке кызыкпай, үйүнө кирип капкараңгы кылып эле жатып алат да. Акыл эси ордунда эле, айнып калган жок, бирок эч ким телефон чалса албайт, эч кайка барбайт, конокко чакырсаң барбайт, жумушка чакырсаң барбайт, отура берет да. Бүлүк берип баштайт да. Ошону азыр дамылда сиз берген азыр башка бияктагылар да эметип коет. Дамылда манзил деген дуа бар дамылда, тандалган дуалар, постоянно ошого амал кылабыз. Ушундай эле кичекей эле китеп, постоянно чөнтөккө салып койсо болот. Центральный мечитте, башка любой жерде, Ошто болсун, Жалал Абад, Таласта болсун, кайсы областта болбосун, любой жерде ушул китепти затат, манзил дуа. Кечинде жатарда ошону алып туруп баарын бир сыйра окуп коюш керек. Колдон келсе жатташ керек да. Анан үйдөгүлөргө да дем салып дуа кылып туруш керек дейм. Кече бир депутаттардын аттары бар эле да, дамылда байкелер бар эле. Тарайына атын көрсөтпөй койду да дамылда. Эмне десе, неме болуп калат депчи. Көз тийип калат депчи. Бүгүнкү күндө интернеттен проблемасы дамылда. Бардыгы жаш балдарын, аялдарын, үйүн, үй бүлөсүн, семьясын бүт көрсөтө берет да. Жаш баласын жашнакай кийиндип эми любой кимдин баласы болбосун көзгө жакшы көрүнөт да. Анан алып чыгып Инстаграмга, фонго коюп, WhatsAppка коюп, бул менин балдарым, бул менин семьям деп чыгарып берет. Ошодон деле көз тиет да, туурабы дамыла? Ошондуктан эгер адамдар атын ушундай, мен сүйлөй берейин бе каткал, атын кандай ушундай аярлап аткан болсо, тем более биз семьябызды, үй бүлөбүздү, аял бала чакабызды жаман көздөн, алардын көрө албастыгынан, ичи тарлыгынан сактаныш керекпиз да. Дамылда маек кылып бергениңизге Алла ыраазы болсун. Кудай буйруса, эмкиде ушу бир теманы тандап туруп, ошонун алкагында бир маек кылып турайык. Кудай буйруса, элде пайда кылганга. Анан сиздин номериңизди бияка жазып, неме кылып коебуз дамылда, Кудай буйруса. Талап кылгандар, сурагандар көп дамылда. Анан жеке өзүңүздүн номериңизге чыгып дагы байланыш неме кылып турушат да. Анан бир да бир убакыттын өтүүсү ушу ачуулоо маселеси жөнүндө дагы могу көз тийип маселеси айтып берип турсаңыз, элдерге да бизге дагы чоң пайда болобу деген иншалла ушундай ойдобуз да, Кудай буйруса. Макул, иншалла дагы байланышканда өзгөчө ошол ачуулануунун жашоодо медицина тармагынан, жин шайтандын тарабынан кандай чоң зыяндарга учурайт, ошол жөнүндө бир кененирээк маек кылып беребиз, Кудай буйруса. Анан бул Манзил деген китеп, бул кичинекей эле Кур'андагы бүт сыйкырдан, жинден сактануу үчүн болгон аяттарды чогултуп койгон ал жерде. Мындайча айтканда сборник да, сборник чогултуп койгон. Аны бизде көп байкелер экөө үчөөнү алып коет, бирөөнүн машинесине, бирөөнүн үйүнө, бирөөнүн жумуш жайына коюп коет. Машинеде кетип атып бир жерде күтүп калса, машинеден алып окуп коет. Үйүндө болсо үйүндө, жумуш жайында болсо жумуш жайынан окуйт. Анан буну адам жаттап алыш керек. Бул өтө көп деле эмес, аз эле. Жаттап алса, күнү үйдөн туруп машинеге отуруп үйгө жумушка кетип атканда жолдон эле жаткалы окуп коет. Жумуш жасап атып деле окуп коет. Маршруткада кетип атып деле жатка окуп коет. Китеп кармаш деле зарыл болбойт. Буну өзгөчө жаттап өмүрүбүздүн акырына чейин адат кылып окуп жүрүшүбүз керек да, иншалла. Макул, Алла ыраазы болсун сиздерге дагы иншалла. Эми Кудай буйруса, Алла насип кылсын, угулган маектер бизге пайдалуу болсун, Алла насип кылсын.
Кийин алдын ала кабар берип койсоңуз, иншалла дагы жакшы немелерди түшүндүрүп беребиз. Ассаламу Алла алейкум разы болсун. Сиз рахматуллах. немеден эфирден чыгып койсоңуз, Дамла, Алла разы болсун, мен азыр Дамла номерин сактап неме кылып коебуз, Кудай буйрса, иншалла. Мгм. Так. Туугандар, ушундай. Дамланын кичине телефону кыйнай берди, кичине неме кылып койсок болбойт. Телефон берип коюш керек экен Дамла. Алла разы болсун туугандар, Кудай буйрса ушундай маселелерди колдон келишинче көтөргөнгө аракет кылып турабыз. Азыр Дамланын номерин алдына жазып коебуз. Ошондой кылгандан кийин да өзүбүз амал кылыш керек туугандар. Мисалы жин кирип кетиш, бардыгына сыйкыр кирип кетиш любой моментте боло берет да. Таза жүрбөгөндөн, намаз окубагандан, дараты жок жүргөндөн, гусулу жок жүргөндөн, Алланын өкүмү менен жашабай, шайтандын жашоосу менен жашап жүргөндөн адам ушундай нерселерге душар болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир адам мейли намаз окубаса да кечинде алганда дарат алып жатсын, дуаларды айтып жатсын. Төлөткө киргендин дуасы бар, тамакка ичкендин дуасы бар. Бардык ырларды жаттап алганбыз. Атабектин ырын баарын жаттап алганбыз, тигинин ырын жаттап алганбыз, бунун баарын жаттап алганбыз, бирок дуаларды жаттаган эмеспиз да. Дуа кичине эле дуа туугандар. Ошон үчүн кээ бирлер кичине семьясын, үй бүлөсүн тияка бияка чыгарып турганда мен туугандар башында намаз окуп жүргөндө мен деле мындай болчу да эми сыйкыр деген жок деле болсо керек да эми эмне мындай депчи. Мен өзүмдүн башымдан өткөн нерсени сиздерге айтып бергим келди да. Страшно ооруп калдым да. Ооруп калганда акча деле эмес эле үйүңдү сатып, машинеңди сатып келип бер десе деле ошонун баарын деле бергенге даяр болгом да. Бул положенияга любой түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан эркектер аракет кылыш керек. Давай аялдарыбызды кичине дарат менен тамак жасасын, кичине үйгө дем салып турсун, кичине Куран окуп коюш керек, Куранды окуш керек, кечке эле музыка угуп бербей, акырын амал кылыш керек. Мисалы туалетке келген Аллаху мин дуасы бар. Чыккандын дуасы бар. Туалетке кирип атканда сол бут менен кирип, оң бут менен чыгыш керек тууганда. Тамак ичип атканда оң кол менен ичиш керек. Кудай буйрса ошолорго амал кылып берейик. Аллах таала бардыгыбыздын өмүрүбүздү узан кылсын, жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ичи тарылыгынан Алла өзү сактасын. Кудай буйрса ошо эфирди колдонгондо да жакшы ниетте колдонойук, бири-бирибизге эсертейик. Себеби Аллах таала Курандын маанисинде айткан, эскерткиле, момундарга пайда берет. Аллах таала да Курандын маанисинде айткан, биз жиндер менен инсанды жараттык бир гана максатта ибадат кылыш үчүн деп. Аллах таала да Курандын маанисинде айткан, силер эң жакшы үммет болуп чыгарылдыңар, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырасыңар деген да. Ошондуктан туугандар бардыгыбыз аракет кыла берейик. Кудай буйрса эмки маселе жаңы жылдын алдында, жаңы жыл тосуу кандай эмне ушул маселе жөнүндө дагы бир дамылдалар менен может максат дамылда муфтий менен ушул менен маек кылабыз. Же болбосо ойлоп атак, Идрис Айтбаев менен баягы прямой эфир кылганбыз. Балким ошол байкебиз менен эфир кылабыз. Кандай пикирлер болсо, не болсо жазып тургула. Биз бири-бирибизге Инстаграмда жөн эле дос болуп, мындай эле подписан болбой бири-бирибизге пайдабыз тийиш керек да. Кийин кыяматта дагы жооп беребиз, дос болдук. Ар бирибиз бири-бирибизге жооп беребиз да. Ошондуктан бардыгыбыз аракет кылайык, дин менен жашаганга. Жашообузда дин келсе, иншалла Аллах таала бактылуулукту динге койгон. Ким дин менен жашайт, сөзсүз бактылуу да. Дин дезе эле туугандар мындай галош, мас кийип чогуу постоянно айтчу эле го. Мусулман кийсе эң жакшысын кийиш керек, колдонсо эң жакшысын колдонуш керек. Эч бир Куранда бир да запрет жок, кедей болуп жашагыла дегенчи. Ошондуктан бардыгыбыз сүннөт менен жашаганга амал кылайык туугандар. Пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашаганга биз качан бактылуу болобуз туугандар? Качан биздин жашообуздун баскан турганыбыз пайгамбарыбыздын стандартына туура келет, ошондо бактылуу болобуз да. Кудай буйрса дагы жакшы маектер бар, урматтуу туугандар. Алы Туткучев менен качан прямой эфир. Алы Туткучев менен баягыда бир сүйлөшкөнбүз, Кудай буйрса бир Алы Туткучев менен кылабыз, Кудай буйрса жакында дагы. Анан кийин айта кете турган нерсе, чоңунда жакшы жаңылык бар, урматтуу туугандар. Сиздер колдоп турсаңыздар, Кудай буйрса, могу YouTube'га кирип подписан болуп коюңуздар. Сиздерге керек болсо, себеби мисалы Телескоп деген канал бар. Канзар деген биздин бир тууганыбыз бар. Ошо менен кече 2 саат маек кылып келдик. Кудай буйрса Кыргызстанга жаңы, сонун мыкты, жаңы форматта дин үчүн, эл үчүн, сиздер үчүн Кудай буйрса мыкты видеолорду чыгарабыз, мыкты эфирлерди чыгарабыз. Ошолордун бардыгына Кудай буйрса кылат кыла турган болдук. Бир өзүбүздүн жаштарга келаткан бир жакшы бир тартип, тарбия көрсөтө турган эң жакшы бир программа болот. Кудай буйрса Инстаграмда Орхология деген канал ачылат, ал биздин канал болот. Ал жакта только ушу патриотизмге, динге, спорт маселеси, бардык нерседе Кудай буйрса сизге жагат деген ойдобуз. Кудай буйрса биринчи съемкалар воскресенье күнү башталат. Кудай буйрса ошол каналга подписан болуп бериңиздер, колдоп бериңиздер. Кудай буйрса иншалла Кыргызстан үчүн бардыгыбыз кызмат кылабыз. Манастын жет осуятында айткан, кыргыз мамлекеттигин чындоо, көздүн карагенди сактоо ар бирибиздин атуулук милдетибиз деген. Колдоп турсаңыздар, Кудай буйрса сиздер менен бирге ийгиликтерди жаратабыз да. Кудай буйрса дуа менен сиздер, себеби айткан го, жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт депчи. Сиздер дуа кылып турсаңыздар, сиздер машалла деп айтып турсаңыздар, сиздер ушул
дуа кылып мусулман бири бирибизге күйүп турган болсок, Кудай буйруса иншалла жакшы ийгиликтерди жаратабыз. Мен ушу кубанычтуу турда айткым келип атат, себеби бул мен бир кезде максатым болчу, ушундай бир акчам болсо, ушундай элге кызмат кылсам деген. Аллах таала ошол дуаны кабыл кылган экен. Кудай буйруса сиздердин дуаңыздар менен YouTube каналда Кудай буйруса азыр Телескоп деген канал, биз ушуну чогуу биргеликте алып барабыз. Канзар деген биздин тууганыбыз болот. Телескопто көрсөңүздөр, туугандар өтө өзүнүн тарыхын билбеген, өзүнүн ата тегин тарыхын билбеген адам ал кыргыз эмес, туугандар. Шабдан Батыр жөнүндө, Курманкул жөнүндө мыкты действительно сиздин мындай балдарыңызга айтып бере турган, туугандарыңызга айтып бере турган, сизге мотивация бере турган, кыргыз ким экенин көрсөтө турган действительно чыныгы канал. Жазып калыңыздар, Телескоп деген канал. Ошол жака катталып туруңуздар. Кудай буйруса анан кийин жагына бир канал ачылат. Ошол каналдын ичинде кыргыздын көйгөйлүү ушак жөнүндө, маселе жөнүндө, тууган жөнүндө, бизнес жөнүндө Кудай буйруса эң чоң проекти, бул проектке Кудай буйруса Алланын ыраазылыгы үчүн Кудай буйруса иншалла неме кылабыз, кызмат кылабыз, акчаларды жумшайбыз. Кудай буйруса иншалла Аллах таала өмүрүңүздөргө береке берсин. Жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан Алла өзү сактасын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, кабыл болбогон орозо болгондон, ооруп калгандан, сыйкыр жеңирип калгандан Алла өзү сактасын. Аллах таала өмүрүңүздөргө береке берсин. Ооруп аткандар болсо Аллах таала ошолордун оорусуна шифа берсин. Карыз болуп карызга батып кеткендер болсо Аллах таала ошолордун карызынан куткалсын. Аллах таала ким күйөөгө тийип аткан болсо, ким үйлөнүп аткан болсо Аллах таала ошонун жашоосуна береке берсин. Ким Москвада, башка жакта мигрант болуп иштеп жүргөндөрдү Аллах таала жашоосун жеңил кылсын. Аллах таала тапкан акчасына береке берсин. Аман эсен ошолорду Кыргызстанга кайтарсын. Төрөйүн деп көз чарап аткандар аман эсен көз чарабалсын. Бизнес жаңы ачып аткандар бизнеси жүрүсүн. Балалуу болоюн деп аткандар балалуу болсун. Кудай буйруса Аллах таала Кыргызстанды өнүктүрсүн. Кыргызстанды эң алдыңкы мамлекеттерден кылсын. Аллах таала барыбызды жүзүбүздү жарык кылсын. Аллах таала кыяматка барганда Алланын алдында китебибизди оң тараптан бере турган болуп, Аллах таала сүйүнүч биздин нурлуу бетибиз менен Аллах таала бейишке киргизе турган болуп, тозокко кирип кеткенден Аллах сактасын. Бардыгыбыз өмүрүбүздү Аллахка байлайык, туугандар. Аллах таала кааласа кимди бактылуу кылат, Аллах таала кимди кааласа бактысыз кылат. Аллах таала бирөөнү бактылуу кылгандан бирөөдөн уруксат сурабайт. Аллах таала кимди бактысыз кылып койгондон Аллах таала эч кимден коркпойт. Аллах таала кааласа кимди бейишке киргизет, Аллах таала кимди кааласа тозокко киргизет. Аллах таала тозокко киргизгенде эч кимден уруксат сурабайт, бейишке киргенде Аллах таала эч кимден коркпойт. Бардык өзүбүздүн жашообузду Аллах тааланын өмүрүнө байлайык, пайгамбарыбыздын сүннетине байлайык. Туугандар, дин десе эле бул галош кийип, сакал өстүрүп шалпылдоо эмес. Мусулман эң таза болсун. Мусулман эң жакшысын кийсин. Мусулман этажкалуу эң кымбат үйдө жашасын. Мусулман дүйнө жүзүн кыдырсын. Мусулман китеп окусун. Мусулмандын бизнеси өнүксүн. Бардыгыңыздарга эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Берде Нуржан байкебиз, Эрлан байкебиз көрүп отурат. Биз сиздерди сыйлайбыз, урматтайбыз. Эрлан байке, Нуржан байке да бизге аябай бизнесибизге жардам берген, мотивация берген. Кудай буйруса талашып калып сиздер менен жолугабыз. Аллах таала өмүрүңүздөргө береке берсин. Кудай буйруса жаңы прямой эфирлерди чыгып турабыз. Кыргызстандын мыкты спортсмендери менен, мыкты маданият чөйрөсүндөгүлөр менен, депутаттар менен прямой эфир кылабыз. Кудай буйруса министрлер менен прямой эфир кылабыз. Ушулардын баарын пландаштырып сүйлөштүрүп койдум. Кудай буйруса сиздер колдоп, башкаларга да жеткизип бөлүшүп, ушул каналда ушул нерселер болот деп айтып, бардыгына жеткизип туруңуздар. Биздин максат иншалла пиар кылып тигиндей эмес. Туугандар, мен подписчикти көбөйткүм келсе акча төлөй эле 1 миллионго келе алмакмын. Бирок Алла ыраазы болсун, чын жүрөктөн Алла ыраазы болсун. Сиздер инсандар мени колдоп атканына, постоянно личкага жазгандар бар, ушундай каалоо тилек жазгандар бар. Ушу силердин жазганыңар, ушу силердин каалоо тилек айтканыңар мага чын жүрөктөн мотивация берет. Кантип мен ушунда подписчиктерге, кантип ушу мусулмандарга, кантип ушу Кыргызстанга бир жакшы кызматтарды кылсам, постоянно изденүүнүн үстүндөмүн да. Кээ бирөө сурайт, давай сурак, могу кандай сурак жооп бересиз, могу дегенде адам изденип баштайт экен да. Ошон үчүн Кудай буйруса, Аллах таала өмүрүңүздөргө береке берсин. Иншалла жакшы күндөрдө жолугайык. Аллах таала жаңы жылда ёлканы айландырбай, Кабаны айландыргандардан кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.